Тажикстанга согуш ачууга шылтоо таап берген Адахан Мадумаров качан камалат? Бир убакта Азимбек Бекназаров Мадумаровдун бийликке сатылып, анын сөзүн сүйлөп кетти. Биздеги демократтардын насил нарыктары ушундай деген мааниде шыбап өткөндөн кийин Акипресте жыйын өткөрүп, анын ички кийимдерин майкасынан бери шыпырып ыргыткан эле. Азимбек Бекназаров Мадумаровду ашык кеми жок Кыргызстандын 3 аймактагы жерин кошуна өлкөлөргө мыйзамсыз берип жиберген деп айыптады. Ал тууралуу документтер да бар экен. Эгерде алардын баары чын болсо, Мадумаровду түп-түз түрмөгө алып барып камоо керек. Соңку күндөрү Тажикстандын куралдуу кол салуусунан кийин ичибиз ачышып, кырчындай кезде өмүр менен кошетишкан мекендештерибизди жоктоп олтурабыз. Бүтүндөй айылдар талкаланды, жүрөгүбүздө кетпес так жазылды. Тажиктердин дагы мынчалык айбанчылыкка барышына себептер болгон. Анын бирден бир себеби биздин Булбул Адахан Мадумаровдо жатат. Себеби тажиктер биздики деп талашып, басып кирип байрагын илип алган аймактын бир нече гектары Адахан Мадумаров Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турганда тажиктерге мыйзамсыз берилип кеткендиги мурдатан эле айтылып, жазылып келген. Эгерде жаңжалга кагылуучуларга Адахан Мадумаровдун мыйзамсыз чечими себеп болуп жатса, эмне үчүн ал жоопкерчиликсиз калышы керек? Айрымдар жарты тыйын урдаган үчүн соттолуп жатат. Ал эми Мадумаровдун жоругунун кесепеттери ал да канча чоң бүткүл бир аймактын элине коркунуч жаратып, эки өлкөнүн ортосунда от тутанып, 36 мекендешибиз курман болду. Анын катарында 12 жаштагы Мадина кызыбыз да бар. Мына ушундай кайгылуу кесепетке себепкер болгон адамды жазасыз калтыруу элдин, мамлекеттин алдындагы чоң күнөө болуп саналат. Мындан тышкары, Азимбек Бекназаровдун айтымында Каркыранын бир бөлүгүнүн кошуна өлкөгө берилип, Ысык көлдүн жээгинде 50 гектарлык анклавдын пайда болуусуна Адахан Мадумаровдун түздөн түз күнөөлүү. Эгерде ал чын болсо, эмне үчүн мамлекетке 5-6 миллион сомдон зыян келтиргендер камалып, жазаланып жатышат да, элге, жерге түбөлүк орду толугус кыянаттык кылгандар дайраңдап, ар кимдерге акыл үйрөтүп, кыз боозуп алып, энесин коркуткандай. Ак үйдүн ээлерине догурунуп, өлүмтүктөрүн артып жүрүшөт. Бул биздин бийликтин эмнегедир бошоң, алсыз болуп бараткандыгынын бирден бир белгиси эмеспи? Жер ээн болсо, доңуз дөбөгө чыгып алып коркулдайт дегендей, мамлекетке андай кыянаттык кылгандар дөбөлөргө чыгып алып бакырбастан жок дегенде тийиштүү жерлерин бекемирээк кысып, дөбөлөп эмес, жылгалап жүрүүлөрү керек. Антпесе бийликке мыйзамдуулукка аябагандай чоң доо кетет. Алдаган жагынан Мадумаров өзү Кыргызстандагы бир да саясатчыны алдыга салбайт. Азимбек Бекназаровдун айтымында Адахан Мадумаров 2005-жылы революциячыларга кошулмак түгүл, аларды колдогон дагы эмес. Акаевден корккон, качан бийлик алмашканда Бекназаровдун ортомчулугу аркылуу вице, анан Коопсуздук кеңешине катчы, анан президент Бакиевдин, ошондой эле Данияр Үсөнов азыркы Урицкийдин ажырагыс адамы болуп, алардын жамак менен жомоктордон турган идеологиясында иштеп чыгып, алардын үй бүлөлүк тамадасына айланган. 2010-жылы парламенттик шайлоодо бүтүн Кыргызстан уткан, бирок ал жеңишти коргоп калганга Мадумаровдун эрки, кайраты жеткен эмес. Тили менен ой тоонун чөбүн бирдей оргон менен чындыгында Мадумаров аябагандай эле коркок адам. Бекназаровдай тоокелчил бульдозер эмес. Ал Ашага Түркиядагы айлыгы чоң бир кызматка алданып, партиясын уруп таштап 5 жылда жоголуп да жүргөн. Эгерде азыркылар жогоруда айтылган 3 маселенин бири боюнча кылмыш ишин козготуп койсо, Урицкийлер тарапка качып кетерин же суудан төмөн болуп быгып каларын бөркүңүздөй көрсөңөр болот. Ал күрөштүн адамы эмес, ал дебаттардын гана адамы. Маалымат булагы саясаткейчи. Эл чындыкты билсин. Чолпон Абыкеев: тажиктерден да ашкан душман колтугубузда отурган болуп жатпайбы? Бизде бийликке, байлыкка жетиш үчүн энесин сатуучулар четтен чыгат. Чолпон Абыкеев ошондо чектен кол салган тажиктер коркунучтуубу же бул жактагы бийликти басып алуу аракетин көргөндөр коркунучтуубу? Мамлекеттүүлүктүн күчү анын ички тартибинде болот. Мамлекетте жашаган ар бир атуу мамлекеттин ички тартибин так түшүнүп, анан ага баш ийиши керек. Эгер мамлекетиңдин ички тартибин билбесең, ага баш ийбесең, анда мамлекетиңдин эмне кереги бар? Бизде ошол ички тартипти түшүнүү дегеле ал эмне деген тартип билбейт экенбиз. Муну Баткенге тажиктердин кол салуусунан ачык билдик. Ички тартиби бар мамлекеттерде анын чек арасында сырттан душман кол салса, граждандары биз Баткендеги кол салууга күйгөндөгүдөн да ашык күйөт. Бирок ар кимиси чуркап ошол чек арага жөнөп калбайт. Мамлекетинен команда күтөт. Такыр эле тынчы кетсе, жергиликтүү бийликке, аскер комиссариатына барып, биринчилерден болуп согуш чыккан чекке жөнөтүүнү өтүнүп, арыз калтырат. Калган ишти мамлекет дейлет. Ал ошол үчүн мамлекет. Бизде эмне болду? Миңдеген адамдар Баткенге агылып жөнөп калды. Аны алар эрдик мекенге болгон сүйүү, патриоттуулук катары көрүштү. Барып эмне кылышты? Ал жердеги аскер адамдардын бутуна чалынып, пайда эмес зыян кылышты. Миңдеген адам келиптир деп тажиктер коркуп кетип, чабуулун токтотуп кайра артка качкан жок да. Эл менен кошо делдектеп барган Турсунбек Акундун айтуусунан бир эле мисал келтирейин. 10 жаш жигит тилди албай тажиктерге таш ала чуркап бүт окко учушту. Аларды куткарабыз
деген жоокерлер да жарадар болушуп окко учкандар болду. Буга эмне деп комментарий бересиң? Келгендер курал бергиле дешет. Макул берели, бирок аскерди кызмат өтөдүңөр беле? Курал урунганды билесиңерби дешсе, көбү аскерди кызмат өтөшкөн эмес. Курал урунганды билишпейт. Ананда форма кийип отрядтарга бөлүнгүлө. Силерге аскери адамдардын командирлери коелу десе, ага көнүшпөйт. Жөн эле курал алып, анан аны өз билгендери аткылап чуркап жүргүлөр келишет. Бул да ошол Баткенге баргандар тууралуу айтылган комментарийлер. Буга эмне дейсиңер? Мен Баткенге баргандарды бул айткандарым менен күнөөлөбөйм. Бири да күнөөлүү эмес. Керек болсо коммунисттик доордун күчтүү тартибин көргөн өзүм деле аз жерден Баткенге жөнөй сактап араң карманып жаттым. Баткен согушунда ушундай башаламандыкка 30 жыл туура эмес саясат жүргүзгөн, мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдей албаган, атуулдарына тартипти түшүндүрө албаган, туура тарбия албаган мамлекеттик бийлик күнөөлүү. Мамлекетибиз өз атуулдарына граждандуулук деген эмне дегенди түшүндүрө алган эмес. Граждандуулук мекениңдин башына кыйын күн түшсө, өз билгениңди кылып, ар ким өз алдынча делдектеп чуркап, ар ким оозуна келгенде оттоп калыш эмес. Мамлекетиңдин тартибине кың дебей баш ийип, мамлекетиңдин гана командасын күтүү, бир туунун астына бир муштум болуп биригүү, ойду тоноо тобой, мекен кызыкчылыгы жөнүндө гана сөз кылуу. Мына ушул сенин мекениңе, улутуңа болгон сүйүүңдү билгизгениң. Мекенчилдигиң бизде мамлекетке болгон ишеним, аны сыйлоо, тартибине өгөнү таптакыр жок экен. Мекенге болгон сүйүүбүз теңирден тескери экен. Жаңы бийлик реформалык ишин ушундан башташы керек экен. Мейли, өзгөчө мекенчилдер, жүрөк өрттөнгөндөр Баткенге барышты. Анын ичинде айрым байлардын жергиликтүүлөргө пайдасы деле тийди. Кантсе да элге тирек болушту. Ар кандай материалдык жардамдар беришти. Мени күйгүзгөнү Бишкектеги митинг. Кана кимибиз буга комментарий беребиз. Ак үйдүн астына келгендер чек арадагы проблеманы тез чечкиле, согушту токтоткула дешет. Кантип деген суроону өздөрүнө деле бергилери келишпейт. Себеби согушту кыргыз бийлиги баштаган жок. Аны тажиктер башташты. Тажиктерге каалаган жериңерди алгыла, болгону согушту токтоткула деш керекпи? Курал бергиле, Баткенге жеткиргиле дешет. Курал берилбейт. Бирок Баткенге барам дегендерге автобус даярдешсе, ал автобуска эч ким түшпөйт. Анан бийлик кетсин дешип, ак үйдү басып алуу аракетине өтүштү. Муну кандай түшүнөсүз? Баткенде согуш, коңшу мамлекет бизге кол салып, мамлекеттин тагдыры кыл учунда турат. Бул жакта бийликти басып алуу аракети көрүлүүдө. Ошондо чектен кол салган тажиктер коркунучтуубу же бул жактагы бийликти басып алуу аракетин көргөндөр коркунучтуубу? Кандай комментарий бересиңер? Тажиктерден да ашкан душман колтугубузда отурган болуп жатпайбы? Балким тажик бийлиги менен ушундай соодалашкан тымызын сүйлөшүү да болгон. Силер чек арадан кичине кол салгыла, ошого шылтоолоп, биз бийликти тартып алабыз да, каалаган жериңерди бүт силерге беребиз деген. Бизде бийликке, байлыкка жетиш үчүн энеси сатуучулар четтен чыгат. Мындай версия жок деп ким айта алат? Муну тиешелүү кызмат терең иликтеши керек. Ошол митингге катышкандардын ар бирин сурап, кимдер уюштурушкан, максаттары эмне болгон, такталышы сөзсүз зарыл. Болбосо эмне деген шумдук? Бүт эле түрлүп чек араны карап турса, ал жакта кан төгүлүп жатса, өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып бийликти алам дешки ашынган акмактын деле абири жол бербейт болчу. Бул митингде башкача сыр бар. Мындай тартипсиздик бийлиги бир да мамлекетте болушу мүмкүн эмес. Бул демократия эмес, бул демократия. Мына 30 жылдагы демократтардын коомду тарбиялаган тарбиясынын жыйынтыгы. Мындан туура жыйынтык чыгарып, мамлекеттүүлүктү түп тамырынан баштап бекемдөөгө өтпөсөк, мамлекет деген кооз шаар биринчи эле курайга тийгенде тарс деп жарылуучу абалда экен. Бизди Кудай эле сактап атат. Бирок ал деле такыр эс акылыңарга келбей койдуңар деп тажашы мүмкүн. Булак саясат кечи. Эл чындыкты билсин. Социалдык тармактын активдүү колдонуучусу Шамурза Бөркулов эмне дейт? Айтпадым беле. Бул Бузуку Мадумаров элдин башына оор күндөр түшкөндө, бекинип алып тынч күндөр келгенде жамгырдан кийин ийинен чыккан көргелемиш баштанып чыга келет деп. Мына дагы пайда болуптур. Азыр бүткүл кыргыз элинин башында кечели болуп өткөн кан төгүлгөн согуш, бейгүнөө өлгөн адамдар талкаланган үй жайлар турса, бул мен сиңген пустослов конституция тууралуу проблема көтөрүп жүрөт. Эң оболу, сен үчүн конституция кандай жазылат? Кыргызстанда кандай башкаруу болот баары бир эмеспи деп сурай турган адам жок. Себеби Мадумаров эч качан президент болбойт. Күзүндөгү парламентке барышына жапа тырмак киришип каршы турабыз. Мадумаровдун оор күндөрдө кумга башын тыккан страус болуп алганы бул биринчи жолу эмес. Ар дайым эл башына кара күндөр түшкөн мезгилде бул мага тиешеси жок дегендей, как будто эч нерсе болбогондой таризде адатынча бокко тойгон короздой коюп жүрө берет. Эми карабайсыңарбы? Касапчыга мал кайгы, кары ичкиге жан кайгы дегендей, эл эмне менен алек, ал эми
бул курчирендин ою каяктарда жүрөт? Мамлекет жоголуп кетүү коркунучунда турат дейт оозуңду шамал учурган Шумкадам. Мамлекет кече тажиктер бастырып келгенде жоголуп кетүү коркунучунда турган. Ал нерсе бул чымын тибес чыңкылдак, камчы тибес каңкылдак. Мадумаровго сезилбесе деле керек. Ал эми президенттик башкаруудан мамлекет жоголуп кетпейт. Дал ошол Кыргыздын жерин Мадумаров протоколго кол коюп, тажиктерге берип койгон тажик мамлекетинде президенттик башкаруу өкүм сүрүп келет. Болгондо да диктатура очой басып алган. Атасы өлсө, баласы такка олтура турган башкаруу жүрүп жатат. Тажик мамлекети жок болбой эле жашап жатпайбы? Ниети бузук Мадумаров демиңи суук кылбай, адеп социалдык тармактардан пайда болуп элдин кыжырына тийбей, өлкөдөн чыгып эле кетчи. Сенин бара турган жериң толтура. Кең Москвада кучак жайып тосула турган орозайым баш болгон 10 чакты психтериң бар. Алар сени жер сууга койбой көтөрүшүп, канат тууга кактырбай, тумшук тууга чокутпай багып алышат. Текин, бекер десе Пекинге чейин жөө бара турган адатың бар экен, биз жакшы билебиз. Эл чындыкты билсин. Оқ Тәжікстан тарапынан атылған. Мынаке досым, камчы кызыр шайышты байкадың турган стойкасын. Тажиктер тизип алып туруп сүйлөп аткан. Дүйнөлүк СМИ кысып койгондон кийин булар кысып туруп өздөрү жалдырап келиптир. Мына камчылыкта кыш ташыйбышка жалдырап келди, көрдүм. Турган стойкасын байкап атасызбы? Эл чындыкты билсин. Тажикстан куралдуу кол салуусу бизге кандай сабак берди? Кылымдар бою жүрөктү так болуп кала турган окуя болду. Эч кимге кара санабаган, эч кимге тийишпеген достукту, бир туугандыкты, коңшулук мамилени бекем сактаган кыргыз элине, кыргыз жергесине капилеттен Тажикстан тараптан куралдуу кол салуу болду. Колунда куралы жок, карапайым жай турмушту кечирип жаткан кыргыз айылдарын тажик тараптын аскерлери миномет менен ал тургай тиг учак менен ок жаадырды. Бош калган кыргыз айылдарын үйлөрүн тажик тарап бульдозер менен сүрдүрүп, өрттөп, коросунда байланып турган малынан бери айдап кетишти. Бирок өз жерин бастырып кирген жоодон коргоо жагынан чек арага жакын жашаган айылдардын карапайым тургундары чек ара аскерлери атайын даярдыктагы аскерлерибиз эр жүрөктүгүн көрсөтө алышты. Алар өзгө элди, өзгө жерди бастырып киришпеди. Өз элин, өз жерин күжүрмөндүк менен коргошту. Ошентсе дагы бастырып кирген тажик тараптын душмандык менен жасаган аракеттеринин натыйжасында Баткен облусунда 78 үй, 2 мектеп, 1 фельдшерлик жана акушердик пункт, 3 чек ара бекети, 1 бала бакча, 10 май коюучу бекет, ички иштер бөлүмүнүн 1 имараты жана 8 дүкөн талкаланып өрттөлдү. Албетте, бул талкаланган өрттөлгөн үйлөрдү, имараттарды кайра калууна келтирүүгө болот. Бирок окко учкан 35 өмүрдү кайра кантип кайтарабыз? Алардын жакындарын, ата-эне, уул кыздардын өксүн кантип толтурабыз? Түрдүү жаракат алышкан 178 мекендештерибиздин жүрөгүндө калган такты ким жууп кетире алат? Дагы эле бул окуя жалпы кыргызстандыктардын жүрөгүндө калган так болду. Эми аны жууп кетирүүгө мүмкүнбү? Дүйнө коомчулугу мындай жырткычтык аракетти кайсыл тарап жасаган алаканга салгандай көрүп турду. Тажик тарап мындай согуштук аракет үчүн алдын ала даярданышканда белгилүү болду. Кыргызстандын өкмөт башчысы, Татарстанда УКМКнын башчысы, Германияда Коопсуздук кеңешинин катчысы Тажикстанда жүргөн кезинде согуштук аракетти жасады. Кыязы ушундай убакытта алар атайлап күткөн сыяктуу. Эми алар өздөрүнүн жасаган мыйзамсыз эл аралык нормаларга жатпаган кадам үчүн жооп берүүгө тийиш. Мындай учурда кыргыз бийлигин Тажикстандан келтирген зыяндардын ордун толуктап берүүсүн талап кылбайбыз деген позициясын түшүнүү кыйын болуп турат. Биз алардын чыгымдардын ордун толтуруп бергиле деп суранбайбыз. Эгер кийин Тажикстан өздөрү жасаган ишине өкүнүп, жардам беребиз десе карап чыгабыз. Биз азыр үйлөрдү куруу үчүн өзүбүздүн күчүбүз толук жетет деди УКМК башчысы Камчыбек Ташиев жергиликтүү элдин алдында. Эмне үчүн алардан келтирген зыяндардын ордун толтуруп берүүнү талап кылбашыбыз керек? Кандай коркок билишибиз бар? Өздөрү тынч жаткан кыргыз жерине кол салды, талкалады, өрттөдү, куралсыз адамдарды аткылады. Эми ушул аракеттердин баары үчүн жоопкерчилигинде тартышы керек. Кыргыз бийлиги колдо бар бардык далилдерди чогултуп, эл аралык сотко кайрылууга толук укугу бар. Материалдык гана чыгымдарды эмес, кыйылган адам өмүрлөрү үчүн да жооп берүүгө тийиш. Ансыз да дүйнө коомчулугу тажик тараптын агрессиясын алаканга салгандай көрүп турду. Далилдер ашыгы менен жетиштүү. Андыктан тиешелүү юристтер, эл аралык мамилелер жаатындагы эксперттер менен кеңешип, Тажикстандын аракеттерине эл аралык деңгээлде баа бере турган аракеттер
аракеттерди баштоо маанилүү. Экинчиден, бул кайгылуу окуя Кыргызстан үчүн кандай сабак болушу керек? Мындай акыбалга эмне себептен келдик? Ушул суроолордун тегерегинде олуттуу ойлонуп, тыянак чыгара турган убакыт келди. Биринчи кезекте акыркы 30 жылдан бери карай элек кыргыз бийлигин коррупцияга белчесинен батып алып, мамлекеттик коопсуздукту, мамлекеттүүлүктү бекемдөө багытында эч кандай иш аракеттерди жасабаганын натыйжасы болду. Өз өлкөбүздө өзүбүздүн эле чиновниктер талаптан олтуруп, экономикасы эң эле алсыз өлкөгө айланды. Мамлекет өзү жарды, ал эми анын башында отурган чиновниктер ашынган бай болду. Кантип жарды өлкөнүн чиновниктери бай болот? Же алган айлык акылар ошончолук эле жогорубу? Жок, контрабанданын, коррупциянын арты менен доллар менен миллионерге айланышканы жашыруун эмес. Алар өз өлкөсүн талаптанып, Кыргызстанды илки баскан, жону жооруган кашаң атка айлантышты. Кыргыз армиясын күчтөнтүп, мекендин чебин бекемдөө керек экенин унутушту. Бүгүн биз Кыргызстанды ушундай абалга алып келген, керек болсо тиг учактарды да сатып жиберген чиновниктерге наалат айтышыбыз керек. Экономикасы алсыз, аскердик техникаларда жетиштүү эмес өлкөгө басым жасагысы келгендер четтен табылат. Бекеринен Наполеон Бонапарт эмес, өз армиясын бакпаган эл башканын армиясын багып калат деп айтпаса керек. Дагы бир жагдай, бир топ жылдардан бери карай эле карапайым эл дагы саясатташып, ички саясий күчтөрдүн колундагы куралга айланып, 5-10 миң адам топтолуп алып, улам бийликти күч менен кулата бергенибиздин натыйжасы да. Мамлекетибиздин алсызданышынын башкы себептеринин бири болуп турат. Өзүбүздү өзүбүз шылдыңдаганды, келекелегенде бөлүнүп жарылмайды адатка айлантырып алганбыз. Ынтымагы жана биримдиги жок элде сырткы душмандар оңой эле басып алабыз деген ойдо болушаарын унутпашыбыз керек. Ынтымаксыз эл бат эле арам ойлуулардын жеми болуп калат. Эми бизге бул окуя өтө чоң сабак болду. Бөлүнгөндө өзүбүздү өзүбүз шылдыңдаганды, келекелегенди токтотолу, саясатчылардын куралы болбойлу, мамлекеттик жогорку кызматтарга билимдүү, тажрыйбалуу кадрларды тандайлы. Ошондой эле жогорку кызматтарга барып жаткандарда мансап үчүн эмес, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштеп берем деп барышы маанилүү. Ар кандай оор кырдаалдардан жол таап чыгып кете ала турган ишенгендер гана барышы керек. Кабылдамасы бар кабинет, кызматты унаа жана каада күтүш үчүн, байыш үчүн барууну токтотуу зарыл. Эгерде бул жолда сабак албасак, анда кийинкиси мындан да коркунучтуу болуп каларын унутпайлы. Элдин, жердин тагдыры оюнчук эмес. Маалымат булагы, Медиа центр. Эл чындыкты билсин. Жакшы жаңылыктар. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган мырзанын реакциясы. Түркиянын коомдук ишмери Умер Эрдоган мага Түркиянын президентине жазган ачык катым ийгиликтүү болуп, өлкө башчысы Эрдоган мырзанын тез реакциясын жараткандыгын мага билдирди. Түркиянын президенти Эрдоган Россиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрүн чакырып, Тажикстанга достук мамиледеги Кыргыз Республикасына каршы аскерий агрессия кайталанбашы керек деген эскертүүнү жеткирүү өтүнүчүн билдирди. Ошондой эле Эрдоган мырза Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровка телефон чалып Баткенде курман болгондорго байланыштуу көңүл айтып, өлкө үчүн ушул оор учурда колдоо көрсөтүп жаткандыгын билдирди. Ошондой эле ал Кыргыз Республикасынын президентин май айында Түркияга расмий иш сапары менен келип кетүүгө чакырды. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Кыргызстан сыяктуу достук мамиледеги өлкөлөр менен тилектештигин билдирип, өз оюн ачык айтып, чоң авторитетке ээ дүйнөлүк лидерге ыраазычылыгын билдирген. Чоң рахмат, урматтуу президент Режеп Тайип Эрдоган деп Асол Молдахматова өзүнүн Instagram баракчасында бөлүшкөн. Эл чындыкты билсин. Чек ара чырында талкаланган үйлөр мамлекеттин эсебинен калыбына келтирилет. Эки өлкөнүн чек ара аймагында жашаган элдин кандуу кагылышуусуна алып келген тиреш 28 апрель күнү башталган. Баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы тилкеде чыккан жаңжалдан талкаланып, өрттөлгөн турак үйлөр мамлекеттин эсебинен калыбына келтирилет. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Ал эми калыбына келтирүүгө мүмкүн болбогон үйлөр бекер курулуп берилери айтылды. Кандуу кагылышууга алып келген чыр 28 апрель күнү башталып, уланып кеткен. Кечеден бери сүйлөшүүлөр жүрүп, атышуу токтоп, абал турукташа баштады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги берген маалымат боюнча, жаңжалдан Баткен менен Лейлек райондорунда 78 турак үй, 2 мектеп, 1 ФАП, 1 бала бакча, 1 ички иштер министринин имараты, 3 чек ара заставасы, 10 май коюучу станция, 8 дүкөн жарактан чыккан. Буга чейин Лейлектин Максат айылына барган биринчи вице-премьер Артем Новиков да бүлгүнгө учураган турак жайлар калыбына келтирилерин белгилеген болчу. Маалымат булагы Спутник KG.
Жер чыгарын билгенбиз. Ташиев Новиков менен максатка барды. Новиков өкмөт бардык үйлөр менен социалдык объектилерди калыбына келтире турган убадалады. Биринчи вице-премьер Артем Новиков менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Баткендеги Максат айылына келди. Бул тууралуу Спутник агенттигинин кабарчысы жеринен билдирди. Жергиликтүү эл менен жолугуп жаткандардын катарында өкмөттүн Баткендеги өкүлү Өмүрбек Субаналиев дагы бар. Новиков өкмөт бардык үйлөр менен социалдык объектилерди калыбына келтире турганын айткан. Кимдин эсебинен, кайсы каражатка экенин азыр айта албайм, бирок мен оңдоого кепилдик берем. Зыяндын көлөмүн аныктайбыз деген Новиков. Ал эми Ташиев мамлекет адам өлүмү көбөйбөш үчүн согушту токтотууга аракет кылганын белгиледи. Кагылышуунун болорун алдын ала билгенбиз, маалымат бар болчу. Ошого карата алдын ала даярданып техниканы киргизип турганбыз. Ушундан улам биринчи күнү ири кагылышты токтоттук. Биздин эле күчүбүз жетет эле. Бирок биткө чөшүп көйнөңдү отко салба дегендей кылдык, деди Ташиев. Жергиликтүү тургундар насия тууралуу да маселе көтөрүштү. Ага жетекчилер мамлекет төлөп берүүгө аракет кыларын, жашоочулар бул боюнча санаа тартпашы керектигин белгилешти. Маалымат булагы Спутник. Эл чындыкты билсин.